Ата енем көңілім болбаған жігітке мажбурлап тұрмышқа бермекші жол көрсетсеңіз. Алхамдулилlah. Уассалату уассаламу аля расулилlah. Thumma amma ba'd. Ата өз қызын көңілі болбаған жігітке мажбурлап тұрмышқа беруісі бұл дұрыс емес. Бұл нәрседе Аллахтан тақуа қылусы керек болады ата ене, анткені бұл бір өмірлік жашоо болып саналады. Уақытыншалық нәрсе емес. Ошондуктан кааласаң, каалабасаң, ошол адамга тиесиң, жагабы жакпайбы тиесиң деп ата эне кызын мажбурлоосу бул жакшы эмес. Кээде ажырашуулар себебинин да бири мына ушул нерсе болуусу мүмкүн. Мажбурлоо себеп кийин жашоолору узакка барбай калуусу мүмкүн. Ошондуктан шариятта бул нерсе кайтарылат. Ибн Мажа рахимахулланын сунанында бир хадис келет. Бир аял пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, амекемдин баласына атам мени разы болбогон абалымда никелеп койду деп арызданып барат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалал амра илейха, ишти аялдын өзүнө тапшырып коет. Кааласаң ушуга разы болуң мүмкүн, каалабасаң никени фаск кылууга укугуң бар деп айтат. Никени бузуу укугуң бар деп айтат. Ишти кыздын өзүнө тапшырып коет. Ошондо кыз атамдын кылган ишине разымын, бирок аялдар билип койсун, аталардын колунда эч нерсе жок. Мындайча айтканда, кыздарды мажбурлап турмушка берүү атанын акысы эмес экенин билдирип коюу үчүн мына ушундай иш туттум дейт. Мына ушул мааниде хадис келген Сунан Ибн Мажада кала берсе алымдар айтат, никенин сахих, туура болуу шарттарынын бири эки тараптын разылыгы деп айтышат. Кыз нааразы болгон абалда атасы аны никелеп кое турган болсо, нике дурус болбойт, сахих болбойт деп айтышат кээ бир алымдар. Эгер нааразы болгон абалда берсе, никелесе кызын, нике дурус болот, нике болот деп айтсак да, кыздын акы болот никени бузууга. Эгер кызына бир ооз сөз айтпастан, билдирбей, ата эки күбөнү алып келип туруп, бирөөгө берип жиберсе, кызында ыктыяр болот, жок мен жашабайм, мен никени бузам деген укугу болот. Бул маселенин бир тарабы. Маселенин экинчи бир тарабы кыздарга айтыла турган сөз. Эгер кыздын атасы баланчы жигитке турмушка чыгасың деп айтса, жана ал жигит да диндар жигит, ыймандуу жигит боло турган болсо, а кыз жактырбаймын деп айтса, көңүлүм жок деп айтса, мындай учурда ата эненин айтканын кылганын жакшы кыз бала, ал бала жакпаса дагы. Туура кыз мажбур эмес, мажбурлоо болбойт. Кызын ата эне мындай абалда дагы, бирок ата эне баласына жакшылыкты каалайт. Болуп да жигит диндар, ыймандуу боло турган болсо, ошол балага күйөөгө чык деп айтса, кыз кабыл алганы жакшы. Анткени бекеринен вали кылынган эмес. Вали бул ошол кыздын атасы. Шариятта көпчүлүк алымдарга көрө аял киши өзүн өзү турмушка берүүсүнүн акысы жок. Өзүн никелеп алса да, кыз валисиз нике дурус эмес деп айткан алымдар да бар. Ошондуктан вали шарт деп айтышат. Вали шарт кылынуусунун себептеринен бири, аял киши эки ооз сөзгө алданып калат. Ошондуктан ата карайт, колун сурап келген жигит ылайыкпы кызына, ылайык эмеспи? Иманына, динине, баскан турганына, дагы башка бир тараптарына карайт. Көбүнчө бул нерселерди эркектер жакшы ажыратат. Эгер ата кызын ыймандуу бир жигитке турмушка берсе, кыздын көңүлүнө жакпаса да, ата энесин разы кылуу максатта анча-мынча нерседен көз жумуп койсо, бул иши менен Аллахтын алдында көп соопторго жетишет. Жана жашоосунда жакшылык табат иншаллах. Эми кээде ата өзү ыймандан, динден алыс болот. Диндар, ыймандуу балдар кызын колун сурап келсе, бербейт. Кызын кайдагы бир фасык, бузуку болгон адамдарга же дүйнөсү болгон адамдарга беребиз дешет. Мындай абалда кыз бала катуу турсун, өзүнүн акысын талап кылып, мен тийбеймин деп, ал баланын ишеними бузук болсо, ичип чексе, арам менен адалдын айырмасына барбаса, мындай абалда хикматтуулук менен, данышмандуулук менен, акылдуулук менен атасына түшүндүрүүгө аракет кылсын, же атасына сөз өтө турган бир адамды ортого салсын. Арада дуалар кылып, жакшылап ата энесине түшүндүрсүн. Андай ыймансыз, бузук иштер менен жашаган адамдарга турмушка чыкпасын. Аллаху алам бис-саваб.